Ош шаарынын номер 7 Нариманов атындагы мектеп-гимназиясы. 9-класс кыргыз тили сабагы. Окуткан мугалими Карыбекова Самара Өмүрзаковна. Саламатсыңарбы? Менин алтындай болгон окуучуларым. Мектепти сагынган чыгарсыңар. Биз да силерди сагындык. Буйруса тынч жашоо, мурдагыдай жай турмуш уланат деген үмүт менен жашап жүрөбүз. Келгиле анда эмесе. Ошол тынч жашоо, жай турмуш тезирээк келсин деп бата кылалы. Демек, учурда дистанттык окуу болуп жатат. Мына ушул дистанттык окууда биз канчалык деңгээлде ыңгайлуу пайдалансак, бизге канчалык деңгээлде жакшы, пайдалуу нерселерди алып кете тургандыгын эсибизге салып кетсек. Дистанттык окуу бир караганда татаал сезилет. Бирок ишти туура уюштура билсе, артыкчылыктарын да туура колдонсо болот. Мугалим менен кайсы технологияларды, платформаларды колдоно тургандыгын тактап алып, кийин сабак учурунда өз алдынча иштеген мезгилде эркен колдоно ала тургандай болот. Демек, биз кайсыл технологиялар менен WhatsApp, Telegram, Zoom, же болбосо Classroom, же дагы башка. Мүмкүн болсо, өзүңө ыңгайлуу бурч же бөлмө даярдап ал. Эгерде телефон же компьютер жетишсиз болсо, бир туугандарың менен ыңгайлуу жүгүртмө түзүп ал. Демек, ар бирибиз өзүбүзгө эч ким тоскоол болбой турган бурч же бөлмө даярдап алыбыз керек экен. Андан кийин үйдөгү шартка байланыштуу компьютер же телефон же телевизор жетишсиз болуп жаткан болсо, анда биз өзүбүзгө ылайык жүгүртмө, башкача айтканда расписание түзүп алышыбыз керек экен. Ошондо гана бир туугандарыбыз менен талашпастан туура колдонуп, туура жыйынтык чыгара алабыз. Мына ушул сыяктуу нерселерди биз эсибизден чыгарбашыбыз керек, урматтуу окуучуларым. Анда эмесе бүгүнкү сабактын темасына көңүл отурсам. Сабагыбыздын темасы сүйлөм мүчөлөрү. Силер буга чейин сүйлөм мүчөлөрү тууралуу аябагандай жакшы түшүнүп, аябагандай жакшы билип, сүйлөмдөрдү өз алдыңарча талдап үйрөнө алгансыңар. Демек, бүгүнкү сабагыбыздын максаты окуучулар сүйлөмдүн баш жана айкындооч мүчөлөрү боюнча маалымат ала алышат, сүйлөө кебин, кол жазмасын оңдошот, элестетүү, эске сактоо, кабыл алуусу калыптанат. Ошондой эле ушул сабактын жүрүшүндө көнүгүүлөрдү иштөө менен, видео слайдтарды көрүү менен биз ынтымактуулукка, бири-бирибизди сыйлоого, ошондой эле патриоттуулукка тарбияланабыз. Сүйлөм мүчөлөрү баш жана айкындооч болуп экиге бөлүнөт. Баш мүчөлөр булар жана баяндооч. Ал эми айкындооч мүчөлөр аныктооч, толуктооч, бышыктооч. Бул тууралуу балдар биз кийинки темаларыбызда аябагандай так даана кылып түшүнүп өтө алабыз. Демек балдар, бүгүнкү сабагыбызда мен силерге жагымдуу маанай каалоо менен төмөнкү видео слайдты сунуштамакмын.
башындагы видео слайдтан биз кыргыз жеринин аябагандай кооздугун байкадык. Мына ушундай кооз жерде жашап, биз аны ошол кооздукка суктануу менен, ошол кооздуктагы нерселерди пайдалануу менен, ошол кооздуктун таза абасын жутуу менен, ошол кооздуктун таза суусун ичүү менен биз аны көзүбүздүн карегиндей сактообуз керек. Жөн эле абасынан пайдаланып, суусунан ичип, нанын жеп, анан тебелеп тепсеп коюш бул адамдык парызына кирбейт демек. Биз ушул өзүбүздүн мекенибизди көзүбүздүн карегиндей сактоо менен гана биз мекенибизди сактай алабыз. Ошондой эле коргой алабыз. Келгиле балдар, анда ар бирибиз патриот болойлу. Демек, сабагыбызга көңүл бурсак, китебиңерде 5-бетте 4-көнүгүдө ырыс алды ынтымак деген жомок бар. Бул жомокту биз мурда 5-6 классыбызда адабият сабагынан өткөнбүз. Эсиңерде болсо керек. Анда акылман карыянын 9 уулу болот. Алар аябагандай ынтымаксыз болот. Анан бир күнү акылман карыя айла таппастан тоого чыгып, топ чырпыктан табылгыдан сындырып келип, андан кийин балдарына бирден тыркытат. Келгиле балдарым, сындыргыла деп. Ер жеткен балдар бооланган чырпыкты бирден алып сындыра башташат. Андан кийин карыя кайрадан баягы чырпыктар чогултуруп, боосу менен кармап туруп, эми сындыргылачы дейт. Балдар колдорундагы бирден чырпыкты тез эле сындырып коюшкан болсо, ал эми боосу менен алганда аны сындыра алышпайт. Ошондо карыя айтат: "Көрдүңөр балдарым, силер бирден бириндесиңер, силерди душмандарыңар жок кылып сындырып салат ушул чырпык сыяктуу. Ал эми силер тобуңар менен ынтымактуу жүрсүңөр, анда силерге эч ким кол сала албайт" дейт. Ошондон кийин карыянын 9 уулу ынтымактуу болуп, бактылуу жашап калышкан экен. Мына ушул жомокту биз дептерибизге көчүрүп жазып, андан кийин андагы сүйлөм мүчөлөрүн таап, астын сызабыз балдар. Келгиле, мен силерге биринчи сүйлөмдү талдап көрсөтөйүн. Илгери бир акылман карыянын 9 уулу болуптур. Карагыла. Синтаксистик талдоодо биз биринчи очередте, биринчи кезекте баяндоочун табабыз. Баяндооч ар кандай сүйлөмдө болот. Ал сүйлөмдүн акырын жыйынтыктоочу болуп эсептелинет. Мисалы, бул жерде сүйлөмдүн акырында кайсы сөз турат? Болуптур. Эмне кылыптыр? Болуптур. Бул сүйлөмдүн баяндоочу. Баяндооч негизинен экиге бөлүнөт. Атооштук, анан итиштик болуп. Атооштук баяндооч кыймыл аракетти билдирбестен зат атооч, ат атооч, сын, сан атооч сөздөрдөн туруп, ким эмне, кандай, кайсы, канча, нече деген суроолорго жооп берет. Ал эми этиштик баяндооч кыймыл аракетти билдирип, эмне кылды, эмне кылып жатат, эмне кылышты, эмне кылды, эмне болуптур деген суроолорго жооп берет. Демек, болуптур деген сөз бул этиштик баяндооч. Баяндооч 2 сызык менен сызылат. Эмнеси болуптур, же болбосо кимиси болуптур? Уулу болуптур. Уулу деген бул сүйлөмдүн ээси. Ал 1 сызык менен сызылат. Уулу болуптур. Кимдин уулу болуптур? Карыянын. Демек, бул сүйлөмдүн аныктоочу. Ийгилик жөндөмөсүндө туруп, кимдин эмненин деген суроого жооп берген сөздөр булар аныктоочу болот. Демек, сүйлөмдүн аныктоочу булар толкун сызык менен сызылат. Андан кийин карыянын уулу болуптур. Канча? 9. Бул да аныктоочу. Санатооч сөздөн турат. Карыянын 9 уулу болуптур. Кайсы карыянын? Бир акылман. Бул да аныктоочу. Кайсы? Бир акылман. Толкун сызык менен сызылат. Бир акылман карыянын 9 уулу болуптур. Качан? Илгери. Демек, бул бышыктооч, мезгил бышыктоочту билдирет. Акылмандын качан 9 уулу болгондугун мезгилин көрсөтүп турат. Демек, бул үзүк чекит сызык менен сызылат. Башкача айтканда, сызык чекит сызык менен. Көрдүңөр балдар, мына ушундай алып туруп силер акырына чейин ушул көнүүнү бүтүрүп талдайсыңар, көчүрүп жазып туруп.
Ал эми үйгө тапшырма болсо балдар 5 сүйлөм түзүп, ага синтаксистик талдоо жүргүзүп келесиңер. Ошондой эле мекөн жөнүндө ыржактап, көркөм айтып бересиңер мага. Азаматсыңар. Демек, тема түшүнүктүү болгон болсо, анда саламатта алгыла. Эгерде түшүнбөгөн суроолоруңар болсо, анда менин уюлдук жеке номериме жазасыңар. Саламатта калгыла. Күнүңөр көңүлдүү өтсүн.